Assalamu алейкум ачеке. Ва алейкум ассалам. Жолдошум характери жакшы эле, бирок өтө эле шалпыйган. Оозудагы ашын бирөөгө жедирип эле отурат. Кичине шустуруураак болуң десем, тамаша айткандай күлөт. Жашагым келбейт десем, ыйламсырайт. Не кылышымды билбей калдым. Күн ылыса, балдарымды алып качып кетсем болобу? Ла илаха илlallah. Кудай ушундай жакшы күйөө берсе мынаны кара. Кээ бирлер тооба кылдым, только башына уруп турса, башкача да. Ар кимге ар нерсе жакпайт да. Бурай урат дейт. Бирөө ушундай жоош, мындай дейт. Эми эркектер деле, аялдар деле бардыр бирдей эмес да. Алла Таала нике гайып дейт. Лайыктап туруп баш коштуруп коет өзү. Ошон үчүн алхамдулилlah жоош экен, сиз шустур экенсиз. Кудайга шүгүр. Ысык суук экөө чогуу болсо жакшы болот да. Акырын алып кете бергиле турмушту. Шүгүр кылып, алхамдулилlah ушундай берип турго деп. Алла Таалам деп. Коксан ойлобой ошондо. Ушул аял үчүн айтып атам да. Бул ойлобой, эгерде катыгыраак бирөө шустур болсо айтат эле. Арги аялдар менен сүйлөшөт, кыздар менен кат жазышат, мени карабайт, анан тигинтет, мындай кылат деп. Жо ошон үчүн карагыла. Алла Таалам мага ушул күйөнү берди, ушуга шүгүр кылайын деш керек. Кандай болгондо да Алла Тааланын ыраазычылыгы. А мындай балдарды алып кетип калайым, андай мына жакшы эмес ал. Андай болбош керек иншалла. Наоборот, алхамдулилlah, эгерде колуңуздан келеби, колдоп, машалла, турмушту коруп, жаштакай балдарды чогуу тарбиялап, мени жоошураак наркы табиятынан. Эми табиятты ата-эне жаратпайт да, о төрөйт, бирок кулк мүнөзүн да кошо төрөбөйт да. Ар кимдики ар кандай да. Ошон үчүн иншалла мындай жерлерде туугандар андай кылбаш керек. Наоборот, үй бүлөнү сактап алыш керек. Жоош экен, Алла Таалам ыраазы болсун. Бирок анча-мынча эми мынаны кылсаңыз, мына кылсаңыз деп жөлөк болуп, жардам берип, жылуу сөз менен балдарды күн ылыса, балдарымды алып качып кетем деген вообще ниет болбосун. Аллага жакпаган амал. Ушундайда бир ушундайга башка бирөөгө ушундай жолугасыңар, өмүр бою арманда калып кетесиң. Андай болбош керек. Шүгүрсүздүктүн жазасы жаман да. Ошон үчүн иншалла баарына шүгүр кылың, таксыр. Алла Таалам кандай сизге жубай берсе, кандай сизге күйөө берсе, кандай ата-эне берсе, кандай бала чака берсе, шүгүр кылыңыз. Алланын бергени бул.